Урматтуу журналисттер, урматтуу элим, кыздарым. Мына ушу мен Бекназарды 8 жылдан бери билем, 2010-дон бери. Анткени ошодан таза, ошол убакта ушундай өтүп өткөн окуялардын баарын тең биз эмне үчүн өрөгөнсө болду эле 2010-жылы. Чындык болсун, элибиз үчүн деп чыгып, ошондон бери мынакей ошол жерде катышып бул бала чогуу жүргөнбүз. Ошондон бери мен жакшы билем, өзүм мына 62-демен. Анан бул баланын тазалыгына ушунчалык элим деп, жерим деп күйгөн бала катары билем да. Анан баягы бир жума болуп калды, чыгып калыптыр. Мен кызыма айттым, ай бала, эмне болуп калды? Эмне болуп ушундай барып жүр десем, ай байке ушундук чыгарып аттыр. Дегенде мен айттым, анда пресс-конференция берип эме кылбайсың, бул туура эмес кылган. Biz senin için, seni ушундай жакшы бала деп жүрсөк, анан сен ушундай болсоң, жок, байке мен андай катышкан да эмесмин, көргөн да эмесмин. Ушинтип чыгарып алыптыр. Анда чыгалы, элдин анда чыгалы да. Сен ушу элдин талабын талашып, трансформация жасайлы, тигиндей кылалы. Мен ооруп аткан үйдөн туруп келдим, давление болуп кыйналып. Анан мен таң калып атам, ушунча эле чыгара берсе, анан айланайын журналисттер. Баарын такталган маалымат менен берип жүрбөйсүңөрбү? Жак бул баланын жөнү күйгүзбөгүлө да. Эми буну эл жаман көрүп калды да. Эл жаман көрүп калды. Бул бала жүгүрүп жүрөт да, көрсө ушундай африс анан барекет салакет баягы телевизордон көрүп, ушунчалык күйүп кеттим да. Мен ушундай эле болду. Деп звонить эттим, ай бул эмне болду десем, ушундай кылып чыгара аласыз деп. Андан көрө айланайын эл журт, журналисттер таза адамды ушундай чыгарып каралап, ушундай кылганыңар туура эмес.